Саламатсыздарбы? Окуу керемет долбоорунун алкагында математика предметинен окуучулардын математикалык көндүмдөрүн аныктоо максатында калыптандыруучу баалоо жүргүзүү үчүн баалоо ап тиркемесин колдонобуз. Баалоо ап тиркемесин кантип көчүрүп алабыз жана кантип орнотобуз? Ал үчүн телефондон же планшеттен хромду ишке киргизебиз. Хромду ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси okukeremet.com. Адрести жазгандан кийин клавиатурадан перейти деген баскычты басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети жүктөлөт. Сайттын башкы бети жүктөлгөндөн кийин экранды бир аз төмөн сүрсөк, баалоо ап тиркемеси боюнча маалымат бар. Ушул жерден биз тиркемени көчүрүп алуу үчүн скачать деген баскычты басабыз. Скачать деген баскычты басабыз. Скачать деген баскычты басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Мына бул жерде баалоо ап тиркемеси боюнча маалыматтар бар. Бул биринчиси баалоо ап математика боюнча тиркеме. Ал эми төмөн жакта окуу боюнча баалоо ап тиркемеси бар. Математика боюнча баалоо ап тиркемесин көчүрүп алуу үчүн баалоо ап mathematic apk деген файлды тандайбыз. Файлды тандаганыбызда бул файл жүктөлө баштайт. Файлдын жүктөлүп аткандыгы тууралуу толук маалымат алуу үчүн подробное деген баскычты тандайбыз. Подробное деген баскычты тандаганыбызда бул жерде мына тиркеменин жүктөлүп аткандыгы тууралуу маалымат чыгып турат. Бул тиркеменин көлөмү 28,4 мегабайт экен. Канча убакыт калганы көрүнүп турат. Жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Бул скачать этилген файл кайсы папканын ичине түшөт? Ал үчүн бул жерден чыгабыз. Чыккандан кийин телефондон же планшеттен my файлы деген папканы ачабыз. Папканы ачкандан кийин память устройство деп ушул телефондун же планшеттин памятын тандайбыз. Тандаганыбызда телефондогу же планшеттеги папкалар чыгат. Интернеттен көчүрүлгөн файлдар download деген папканын ичине түшөт. Download деген папканы ачабыз. Мына бул жерде биз көчүрүп алган файл ушул. Бул файл архивный файл. Архивный файлды распаковка кылып орното албайбыз. Бул файлдын тиркеменин APK-сын кантип алабыз? Ал үчүн ушул файлды манжабыз менен бир аз басып туруп кое берсек белгиленет. Андан кийин төмөн жакта opsi деген 3 чекиттен турган баскыч бар. Ошол opsi дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден переименовать деген менюну тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул файлдын аталышын өзгөртөбүз. Бул жерде архивный болуп турат, zip деген сөз кошулуп турат. Ошондуктан zip деген сөздү өчүрөбүз. APK деген сөздөн кийинки чекитти дагы өчүрөбүз. Андан кийин переименовать деген баскычты басабыз. Андан кийин изменить деген баскычты бассак, мына биздин көчүрүп алган файлдын APK-сы алынып калды. Бул жерде файлдын значогу дагы өзгөрдү. Эми бул тиркемени телефонго же планшетке орнотуу үчүн ушул файлды тандайбыз. Андан кийин установить деген баскычты басабыз. Басканыбызда тиркеме орнотулду. Готово деген баскычты басабыз. Бул жерден чыгабыз. Телефондон тиркемелердин катарын карайбыз. Мына биздин көчүрүп алган тиркемебиздин значогу ушундай болуп чыгат. Бул тиркеме телефонго же планшетке орнотулду. Сиздер дагы ушундай кылып баалоо ап тиркемесин телефонуңуздарга же планшетиңиздерге орнотуп алсаңыздар болот. Бул жерде тиркеменин аталышы баалоо ап mathematic деп турат. Ал эми окуу боюнча тиркемени өзүнчө орнотосуздар.